Чек ара кылгасына байланыштуу 48 тергөө тобу иштеп жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Ага ылайык министрдин орун басары Сүйүн Өмүрзаков 4 майда Лейлек жана Баткен облусундагы чек ара жаңжалын, андагы чыгымдарды иликтеп тактоо үчүн түзүлгөн 48 тергөө тобу менен жыйын өткөрүп, отчет алды жана тапшырмаларды берди. Куралдуу кагылыштан кыргыз тараптан 36 киши каза болду, 189 тургун жараат алды. Соңку расмий маалыматка ылайык чек ара жаңжалында 136 турак жай толугу менен талкаланган. Анын ичинде 46 Баткен районунда, 93 Лейлек районунда жайгашкан. Ошондой эле 5 жалпы билим берүүчү мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 24 май коюучу станциясы, 60 коммерциялык объект, 2 чек ара заставасы жана 1 клуб жараксыз абалга келген. Дүйшөмбү жабыркагандар жана курмандыктар тууралуу расмий маалымат бере элек. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып, 18 киши каза болуп, 90 жараат алганын билдирген. УКМКнын чек ара кызматы кыргыз-тажик чек арасында кырдаал туруктуу экенин айтып, акыркы маалыматтар менен бөлүштү. Билдирмеге караганда кечээ 4 майда Тажикстандын жарандары айдай качкан Hyundai жана Жигули үлгүсүндөгү 2 автоунааны тажик тарап Кыргызстанга өткөрүп берген. Тажиктер автоунааларды кулундуу өткөрмө пункту аркылуу айдап өтүшкөн. Бүгүн УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев, чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев жана аталган кызматтын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын начальниги Кыялбек Төлөнбаев болуп кагылыш учурунда жабыркаган чек арадагы объектилерди карап чыгышты деп жазылат маалыматта. Бардык органдын кызматкерлери чек арадагы абалга көз салып жатканы кошумчаланды. Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Миргүл Молда Исаева Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын администратору Ахим Штайнер менен кыргыз-тажик чек арасындагы кризисти талкуулады. 4 майдагы жолугушууда Молда Исаева чек арадагы куралдуу жаңжалдагы курмандыктар жана зыяндар тууралуу маалымат берип, Баткен облусун калыбына келтирүүгө көмөктөшүүнү өтүндү. Штайнер эки өлкөнүн ортосундагы чырды саясий жана дипломатиялык жол менен чечүү аракетин кубаттап, бул программа элдин жашоосун өнүктүрүүдө Кыргызстандын ишенимдүү өнөктөшү бойдон кала берерин билдирди. Молдо Исаева 30 апрелде Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысынын саясий маселелер боюнча жардамчысы Мирослав Енча менен жолугушуп, жогорудагы маселени талкуулаган. 30 апрелде Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Наталья Герман менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунан жардам күтөөрүн айткан. Баткен облусунун Баткен, Лейлек жана Кадамжай райондоруна жаңы акимдер дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Учкунбек Журобаев Баткен районунун акими болуп дайындалды. Лейлек районуна Алмазбек Рахманкулов жетекчи болду. Премьердин дагы бир буйругу менен Кутбидин Шакиров облустун Кадамжай районунун башчысы кызматына дайындалды. Буга чейин Баткен, Лейлек жана Кадамжай райондорун жетектеп келген Акылбек Орозов, Баймурат Бекмуратов жана Абдыманап Жакбаров кызматынан бошотулган. Ал эми Абдрашид Ташбалтаев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым өкүлүнүн биринчи орун басары болду. Эскерте кетсек, бүгүн эле премьер-министрдин буйругу менен мурунку чек арачы Абдикарим Алимбаев Баткен облусунун жетекчиси болуп дайындалган. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев кечээ кызматынан бошотулган болчу. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда элди кошундар түзүлөрүн айтты. Бул тууралуу 5 майда элге жасаган кайрылуусунда билдирди. Бул система чек ара аймактарында жашаган калктын жогорку мобилизациялык дайындыгын, аскердик коркунучтар жана кол салуулар маалында олуттуу күчтөрдү топтоо мүмкүнчүлүгүн камсыз кылат, деди мамлекет башчы. Ал куралдуу күчтөрдө олуттуу өзгөрүүлөрдү ишке ашыруу зарылдыгын белгилеп, куралдуу күчтөр тууралуу шарттарда аскердик операцияларды жүргүзө ала тургандай технологиялык жактан толук жабдылган атайын бөлүктүн принцибине ылайык уюштурулушу керектигин билдирди. Президент 5 майда жаңы конституцияга кол коюп, өлкө элине кайрылуу жасады. Ал сөзүнүн башында Баткендеги куугада курман болгондорду эскерип, 1 мүнөт аза күтүү менен баштады. Кыргызстандыктар өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч жараткан окуяларга күбө болушкандыгын белгиледи. Президент Садыр Жапаров 5 майда элге кайрылуу жасап жатып, өлкөнүн экономикалык абалына, каатчылыктан чыгуу жолдоруна токтолду. Азыркыдай экономикалык абдан оор кырдаал, кризистик жагдай мага чейинки бир дагы президенттин шыбагасына жазылган эмес. Эңшерилген экономиканы, түбү түшкөн казынаны 20 миллиард дефицити менен алдым. Анысы аз келгенси пандемиянын кесепетинен бардык өлкөлөр менен карым-катнаш, соода сатык бүгүнкү күнгө чейин токтоп турат, деди Жапаров. Жапаров экономикалык реформаларды жүргүзүп, анын ичинде фискалдык, соттук,
укук коргоо, транспорттук, логистикалык жана тышкы соода саясатын өнүктүрүүгө убада берди. Баарын камтыган элемент катары санариптештирүүнү жүзөгө ашырабыз. Биринчиден, биз бизнести жүргүзүү үчүн максималдуу ыңгайлуу шарттарды түзөбүз. Себепсиз текшерүүлөрдөн, кийлигишүүлөрдөн, рейдерликтен жана кол салуулардан коргоону камсыздайбыз. Көптөгөн бюрократиялык тоскоолдуктар жоюлат. Лицензиялык уруксат берүүчү документтерди алуу мөөнөтү кыскартылат. Капиталдын эркин жүргүзүлүшү камсыздалат. Биз мамлекеттик жеке өнөктөштүк диалогун жаңы деңгээлге чыгарабыз жана бизнести угууга даярбыз. Жапаров бул кайрылуунун алдында жарандар, экономика тармагындагы адистер, ардагерлер менен ондогон жолугушууларды өткөргөнүн белгиледи. Кыргызстанда 5 трейлерден турган мобилдик клиника алып келинди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Мобилдик клиника Ford маркасындагы оор жүк ташуучу унааларга чиркилген. Клиниканын базасында компьютердик томография, УЗИ аппараты, маммограф, рентген аппараты, гастроскоп, колоноскоп, офтальмоскоп, риноскоп, эхокардиограф сыяктуу медициналык жабдууларды камтыган диагностика бөлүмү, биохимиялык жана башка анализдер үчүн лабораториялык жабдуулар, ошондой эле операциялык бөлүм бар. Трейлерлер менен кошо бейтаптарды ташуучу кичи автобус жана тез жардам унаасы алынды. Алар Кыргызстанга Ислам өнүктүрүү банкы менен макулдашуунун алкагында берилүүдө. Буга чейин аталган клиникаларды Нарын облусуна жайгаштыруу пландалганы айтылган. Мындан сырткары макулдашууга ылайык 5 жыл аралыгында мобилдик клиниканын иши айлык акы, медицина кызматкерлеринин тамак ашы, дары-дармек менен камсыздоо жана башка чыгымдар Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланат.